Достор, Ансардан үй жана машина алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен эгерде үйгө же автоунаага акчаңыз толук жетпей аткан болсо, калган каржылоону мына ушул компаниядан алсаңыздар болот. Башка суроолор болсо Ансар боюнча түбүндөгү номерлерге жана аккаунттарга кайрылыңыздар. Аябай чоң мүмкүнчүлүк, анткени бул компания бүгүнкү күндө көптөгөн адамдарды үйлүү кылды жана автоунаалуу кылды. Андан сырткары бизнеске дагы ушул компанияга кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен болгон Мен Бекболот Рузуш жана Азирет Осмонов. давайте баарыңыздарга салам. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда мен Түп районунун Балбай Баатыр айылына келдим. Бул жака өткөн жылы дагы ушул Бекболот Турдушты тартканы келгенбиз. Бул айыл бизге аябай мындай тааныш айыл. Азыр биз кеч келгендигибизге байланыштуу Бекболотко жолукканы келдик. Көпчүлүгүңүздөр сураттыңыздар эле, Бекболот эмне болду, чыкпай калдыго, көрүнбөй калдыго, көрсөтүп койбойсуң дагы бир жолу деп. Мына азыр биз айылына келдик. Азыр Бекболот жолго чыгып турам деген, азыр жолугабыз достор. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы? Жакшы элесиң? Прямой эфирдесиңби? Мынакей. Ассаламу алейкум достор. Салам алейкум достор. Кандайсыңар? Бул прямой эфирде экен. Бекболотко жолуктук. Каяктан эсене? Ассаламу алейкум баарыңыздарга, кандайсыздар урматтуу достор? Ошо азыр Байкени күттүк эртеден бери. Ооба. Ошо Биз негизи эртерээк келмекпиз, бирок жолдон бир аз кармалып калып, кечиндеси келип калдык. Кандай жүрөсүң? жакшы да. Сиздер жакшы, чоңоюп кетиптирсиң го? Ооба, кичине чоңойдук. Мектептен кийин азыр үйүнө бара элек, Бекболот ушул жакта күтүп аткан. Атаң каякта? Атам Кудай буйруса бул үйдө, силер дагы ошол жака киресиздер. Кеттик анда үйгө. Үйгө кирип, анда Бекболот менен жаңы маек болот, Жаңы, ооба, Кудайым буйруса. Кеттик анда, жүр. Всё, кеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Бекболоттун жанына келдик. Бекболотту сурагандар аябай көп. Бекболот эмне болду, жоголуп кетти го, каякта жүрөт, эмнеге чыкпай калды деп сурагандар аябай көп болуп атат. Эмне кылып жүрөсүң? Өзүм айылда эле жүрөм, Кудай деп азыр азыркы учурда окууда, кечээде колум бош эмес, окууга барам, эртең менен турам, жуунуп, тиги буну кылып окууга барам. Инстаграмдан көрбөй калдык го сени деп аябай мындай сурап аткандар көп да. Инстаграмга ошо видео тарта элегим көп болду. Анын учурунда мен дагы сабакта болуп калып, видео тартпай койдум. Буга чейин вайндар тартып аттың эле го, баягы кичинекей кыз менен тартып, гифтерди ойнотуп аттың эле, анан акыркы учурларда эч нерсе тартпай калдың да, анан элдер ошого сурап атышат сеничи. Ал учурда бизде каникул болчу. Эми азыр окуу башталды, окууда тарта албай калдык. Буга чейин сен аябай звезда болдуң да, YouTube'танчы. Анан айылдагылар ошондон кийин эмне деп атышат? Мектептегилер эмне деп атышат? Мектептегилер жүрөт, учурашып, анан тигиби ошо сүйлөшүп жүрөбүз. Мектептегилер менен ойноп, чуркап, кубалашып. Сен жанагы мектебиң президентке кирип чыкканда мектебиң оңдотуп берем деди эле президент. Оңдотуп берем деген, эми анда дагы азыр эмне болуп атат өзүм деле билбейм. Мектебиң оңдолбоду ошондон кийин? Мектебим ошондон кийин оңдолгон жок. Жана суу түшүп, анан мектебим бузулуп атат деп аттың эле да? Ошо жана мектептен окуп атсам, ошо алдыдагы партага ошондой тамы тешилип, суу тамып аткан да. Улам сайынчы. Оңдолгон жокпу? Жок, оңдолгон жок. Сен президент менен сүйлөшкөндө эмнелерди айткан? Нелерди сүйлөштүң эле ошондо? Эми көп эле нерселерди сүйлөшкөм. Учурашып, тамак жеп алып, андан кийин көп эле бир жумуштар менен сүйлөшүп, үйүнүн тегерегин көрүп чыгып үйүн. Кандай киши экен өзү? Президент Садыр Жапаров атам өзү жакшы, акылдуу, ырайымдуу. Өзүм дагы ойлодум, келечегинде президент болгусу келип жүргөн неме экен. Киши экен, ата экен. Сен чоңойгондо эмне болоюн деп атасың эми?
Эми чоңойгондо Кудайым буйрса Чубак атабыздын ордун ээлейин деп атам. Чубак ажынымбы? Кудай буйрса. Эми чоңойгондо өзүм устаз болоюн деп атам. Молдоке. Болоюн деппи? Азыр намаз окуйсуңбу, окуйсуң? Азыр кеде окуп атам, анан жана силер чалганда мечитте болчумун. Силерге чалып качан келесиңер деп сураганда, ошондо жарым саат дегенибизде мечитке кирип кеткем. Чоңойгондо Чубак устаздын ордун басам деп атасың да, анан адам өлгөндөн кийин эмне болобуз биз? Адам могу дүйнөдө бүт бардык. Адам өткөндөн кийин кыямат кайым болот. Кыямат кайымында баарыбыз кайра тирилебиз да. Могу дүйнөдө бүт адам өлгөндөн кийин, андан кийин биз кайра кыямат кайым болот. Андан кийин кыямат кайымдан кийин кайра бүт баарыбыз тирилебиз да. Тирилебиз, Аллахыбыз жаратуучу жана ал өлүктөн тирүүдү куткарып, тирүүдөн өлүктү чыгарат да. Пайгамбарды билесиңби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ооба билебиз. Аты ким болгон? Иә, Пайгамбарыбыздын аты ким? Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ай, красавчик. Жакшы. Анан эми эмнени кыялданып атасың азыр эми сен? Эми азыр ошо үйлүү болушумду кыялданып жүрөм. Кудай буйрса түптөн үй алабыз деп атканбыз. Ошо үй алганга да кичине каражатыбыз жетишпей жатат. Канча жетпей жатат? Бир 200-300 дегендей. 200-300 миң сомбу? Сен жана гифтерди өткөрүп аттың го? Ошондо жакшы эле акча табаттың да? Ошондо ооба жакшы эле акча тапкам. Канча акча таптың сен? Бир 50-60 таптым го. Беркиндей конкурстарда бир 15 миңдей таптым. Аз канчага чыктың эми сен? 9да. 9да 10дун ашын жеп атасың. Кудай буйрса. Өткөндөгүдөй айткандай. Жакшы. Мынакей азыр Бекболот 1 жыл болоюн деп калды биз Бекболот менен интервью кылганыбызга. 1 жылдан айырмасы да бир топ чоңоюп, өзүн бир аз улуттуураак кармап, серьезный болуп калган турбайбы жигит? Силер келгенде эми подписчиктерим көп көтөрүлүп келаткан, эми Кудай буйрса азыр кайрадан түшүп келатат. Эми силер тартканда, тарта баштаганда көтөрүлөт деген үмүттөмүн. Качан үйлөнөйүн деп атасың? Эми ага дагы 20-10 жылдары бар. Эртерээк эле үйлөнбөйсүң? Эртерээк болбойт го. Азыр 11-классымды бүтүшүм керек. 11-класстан кийин окууга барып. Каяка окуйын деп атасың? Билбейм ошону. Азыр аны атам менен кеңеш керек. Кеңешелек. Сен мына бүт жылдыздардын баарына жолуктуң да. Эмиль Эсеналиев, бүт бардык сен Бекжан Темирхан, Анжелика, Нурлан Насип бүт баарына жолуктуң да. Нурмат Садыров. Ким жакты арасынан? Арасынан эң көп жаккан эми элдерге айтпай жүргөн секретинди бүгүн айтам. Арасынан эң мага жакканы Нурлан Насип байкебиз жакты. Эмнеси жактан? Ал Нурлан Насип байкебиз эмне десе ошону кылат экен. Өткөндө единица салып бериңиз деп сизге чала элекке чейин чалгам. Салып берди. Башында машина дагы сатып берген. Мугалимдер эмне деп атат мектепте? Мугалимдер эчтеке дебей эле, мен аларга саламатсызбы деп, орус тилден берген эжейлерге здравствуйте. Ошо. Орус жагыр билесиңби? Иә. Орус жагыр билесиң? Жок. Өзүң чыгарган ырларыңды ырдап бербейсиңби? Англис тилде эжейиме good afternoon деп ошентип жүрөм. Саламдашып good afternoon, здравствуйте, саламатсызбы депчи. Англисче эмне дейм дейсиң? Good afternoon. Негизи саламдашып ушундай болот англис тилде. Кандай дейт? Негизи англис тилде эжеги менен учурашкан good afternoon болот. Англисче жакшы окуйсуң да, кандай сөздөрдү билесиң англисче? Англисче мисалы my name is Бекболот.
Okay. Open your books. Close your books. Close your books. Open your books деген ал китепти ачуу. Close your books деген китепти жабуу. Санай аласыңбы аңгызчы? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 10. Молодец. Билет турбайсыңбы сен? Орусча эмнелерди билесиң эми? Мисалы орусча көп эле сөздөрдү билем. Мисалы привет, здорово, здравствуй, хорошо, как дела, нормально, я тебя люблю деген, я тебя не люблю. Анан ошолорду билем. Азыр көп да орус тили билген сөздөрүм. Эми өткөндөгүдөй сиз менден интервью алдыңыз, эми мен сизден интервью алып коеюн. Давай, сен менден интервью алып коеюн. Короче, достор, мен азыр Азирет Осмонов байке менен интервью алам. Сизге азыр айтайын. Сизден өткөндө сураганда сиз өзүм Оштон төрөлүп келем дегенсиз, төрөлгөм деп Бишкекке ушундай журналистке окугам дегенсиз. Андан кийин мен дагы ошо уктум. Андан кийин сизди дагы ошондо көрүп, көчө эле сиздин ленталарыңызды көрүп жатсам, тиги сиз экөөбүз кучакташкандарыбызды мынтип монтаж кылып, бирөөгө кучактап эле мынтип эркелегим келет, азыр мени эч ким эркелетпейт деп чыгарып коюптурбуз. Апалуу болгум келет дегенде жүрөгүм оору деп коюптурбуз. Эми ошону көрүп алып мен дагы кичине ыйладым, атам уктап атканда. Ошо эми Кудайым буюрса Азирет байкеден интервью алам. Достор, жакында эле Кыз Сайкал Кабылованын туулган күнү болду. Ошого бардыңызбы? Бардым, жакшы болду. Туулган күн. Да башка суроолорду жүрөбүз. Качан үйлөнөсүз эми? Мага айткан сурооңузду сизге айтайын да. Кийинки жылы үйлөнөйүн деп атам мен. Уже Сенин айылыңда кыздар жок беле? Мен тияктан кыз таппай атам. Менин айылымда кыздар кыздар көп. Күйөө ала болоюн дейм сенин айылыңачы. Негизи менин айылымда кыздар көп. Сизге канчанчы жылкы кыздар керек? Мага 99, 2000. 99-2000 керек турбайбы, значит. Барбы? 99-2000 издеп көрөбүз, Кудай буйрса. Анда достор, азыр мен баарына Азирет байке айтпаган эң суроосун берем, эң жакшы суроосун берем. Эми Азирет байке, сиз келечекте ушинтип кантип YouTube'да 400 000 подписчик жыйнап алдыңыз? Эң башында сиз кимди тартып баштагансыз? Мындай, мисалы өзүм сурагым да. Муну мен эч кимге айта элек болчумун, достор. Мына силерге биринчи жолу айтып атам. Бекболот силерге айттырып атат. Эң мен биринчи кимдерди тартып баштагам? Мен пранк тартып баштагам мен. Эң биринчи пранк салгам, мен аны деле көргөм. Короче, бир байкени Садыр Жапаровго окшоштуруп, мындай ал пранк болчу да. Эми аны өзүм деле көргөм. Эң башында пранк тартып баштагансыз. Анан пранктан кийин подписчигиңиз көбөйө баштады. Андан кийин ушинтип бир немелер таштап, журналист бирөөлөрдөн интервьюлар алып тартып баштадыңыз. Ошондо сиз интервьюдан эң биринчиси мага келгенсиз туурабы? Ооба, сага кичинекей балдардан сага келгем да. Эң биринчиси сага киного тартыл, клипке тартыл деп мындай чалгандар болуп атабы? Ооба, чалгандар болуп атат. Өткөндө могу 3 айга каникулга чыкканда бирөөлөр чалган. Келип кет ушундай киного тартабыз депчи. Анан ошолорго мен чалам. Анан кете сценарийлери даяр, анан тиги бу деп айтышат. Макул, кинону тарткан атканда чалгыла дейм. Алар кете чалып коюшат. Эми кандай жүрөсүң деп ден соолуктарын сурап, мен Кудайга шүгүр өзүнөр деп сурап коем. Эми достор, мен мындан дагы эң жакшысын сурайм. Мисалы Азирет байке, сиз могу азыркы учурда YouTube'да 500 000 подписчигиңиз бар, Ооба. 500 000 подписчикти сизге соолорду берем.
500 000 подписчикти сизге ким көбөйтүп берген эң башкысы? Эң башкысы сен көбөйтүп бердиң да, эң көп подписчик сен алып келдиң. Эми мен мен эле биринчисинде эмесмин. Эң башында сизге Аллахым көбөйтүп берет, ушинтипчи. Аллах өз калаганын кылат да. Көбөйтүп берем десе көбөйтүп берет, көбөйтпөйм десе көбөйтөт. Эми Аллахым каалады, көбөйттү. Андан кийин мен дагы кичине колуман келди, кичине көбөйттүм мен дагычы. Кудай буйрса. Менден кийин сиз Гүлбурак эжеден интервью алдыңыз, Андан кийин дагы кимден алдыңыз? Жок, менден кийин Айтурган Ильяс байкелерге, андан кийин Гүлбурак эжеге, андан кийин Нурайым эжеден. Кимисинин интервьюсу жакты сага? Эң баарынан ошо Нурайым эженики жакты. Эмнеси жакты Нурайым эжең? Нурайым эжемдин ырдаган ырлары жакты. Казакстанга талашып атат деген видеону көрдүм. Анысы деле жакшы экен. Всё, сизге кандай кыздар жагат? Короче, сизге атышы. Ушундай суроону табып аттым эле. Ушундай суроону табып аттым эле? Мага имандуу. Жок, эми мисалы имандуу, акылдуу, Аты ким болду? Аты ким? Аты жок да азырынча. Жок, эми айтып бериңиз да. Жеңел болгондо анан атын айтам да. Сен сүйлөшкөн кызым болгондо. Сага кандай кыздар жагат? Ким? Сага кандай кыздар жагат? Мага мисалы аттары Айдай, Айдана деген кыздар жагат. Аттары ушундай кыздар, Анда ошондой кыздарга кайрылып кой да бекачы. Короче, Айдайларым. Короче, 2011-жылкы кыздар барбы? Короче, комментарийге жазып кеткиле. Эмне сага жазгандары болобу чын эле мындай кыздардан жазып? Инстаграмдан нелер жазып атышат элдер? Сиз өткөндө менден интервью алып кеткенде могу Инстаграмда өзүм дагы санап чыктым. Мисалы 5000 эркек жазыптыр, 1000 кыз жазыптыр. Кыздар бүт баары менден улуу экен да. Кээ бир кыздарга өзүм кайрылып аттым да Инстаграмдан. Эмне деп кайрылат? Кээ биреулөр жазышпайт, кээ биреулөрүнө привет, можно познакомиться деп жазып калам. Анда дагы жооп беришпейт. Эми аларды кайра удалить кылам. Удалить кылып коём ошондо эле. Азыр ошо өзүм кээ биреулөр прямой эфирге чыкканда ушундай кыздар керек десе мени ушундай Каникей, Мадиналар менен видео тартып калганда бабник деп коюшат. Сен чын эле бабник турбайсың. Сен берки кызың менен сүйлөшүп жүрүп эле анан Каникей менен сүйлөшүп кетпедиңби? Жок, Каникей менен мен мындай эле дос катары сүйлөштүм. Каникей менен дос катары сүйлөшүп, мен вайндар тарта баштадым. Андан кийин Мадина менен вайндар тарта баштадым. Бирок анда мен Мадина менен жакшы бир дос боло элек болчумун. Анда экөөбүз мындай эле бир видеодагы мындай болгондо вайнч, мындай сүйүү катары мындай кылып койгонбуз да, атайынчы. Оюбуз ошондой болчу. Ошо менен тарттым. Андан кийин бир жолу Самат Эркинбеков менен тарттым вайн. Андан кийин өзүм апакем жөнүндө видео тарттым. Сүрө окуп бере аласыңбы сен? Мейли. Кайсы сүрөлөрдү билесиң? Анда өзүм билген жанакы кумазактарды окуп берип коеюн. Кайсы сүрөлөрдү билесиң? Азыр могу Куран үйрөнүү китебинде 12 сүрө барбы, ошонун баарын билем. Баарын билесиң, бирөөнү окуп берип кой анда. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахим. Вайлул ликули хумазатил лумазак. Аллази джамма малу ададах. Яхсабу аннамаллаху ахладах. Қаллалла юмазана фил хутамах. Вама адрака мал хутамах. Наруллахил мухаддах. Аллати таталу алала фидах. Иннах валайхи мусадах. Фия амаджи мумаддадах. Эмнени сүйлөшөлү эми экөөбүз? Билбейм, өзүңүз суроолорду бере бериңиз да. Башты ортпойбу? Жок, башты ортпой деле эмес, эле суроолорду бер. Алдыда эмне кылайын деп атасың эми?
Алдыда эми Кудай буйрса каникул башталганда видео вайндар тартып баштайм. Азыр вайн тартканга, видео тартканга пока эч ким жок. Ошо бир звездный балдардан, блогер балдардан бирди табып, ошолор менен татсамбы деп атам. Азыр мисалы келечекте бүт эле вайнер, блогерлер азыр немеде турбайбы? Бишкекте. Көбүр блогерлер жазып калышат. Бишкекке кел, Бекболот ушундай интервью алып, чогуу вайн тартып, кафеге отуруп, парк Бишкекти айланып келебиз деп. Эми мен аларга да Кудай буйрса деп жазып жооп берем. Эми өзүм да Бишкекке баргым келет. Кудай буйрса каникулда Бишкекке барам деген үмүттөмүн, Кудай буйрса. Жаңы жылды каяктан тососуң? Жаңы жыл бизде мисалы мусулмандарда жаңы жыл деген жок. Мындай мектепке барып, ёлкага эле качып коем болду. Атактында жаңы жылды тоспойсуң, Тозбойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Бекболотту кайра сурап атып, Бекболотко кайрадан түпкө келип жолугуп, мынакей ал акыбалын сурап, силерге көрсөтүп кетип атабыз. Бекболоттуна өзүңүздөр көргөндөй, азыр интернетке азыраак көңүл бөлүп, анча-мынча шоуларга азыраак көңүл бөлүп, только окуп атыптыр азыркы күндө, Дагы да болсо жакшылап окуу, жакшы окугун, анан ушинтип намазды, Куранды таштаба макулбу? Негизи мен деле ушул нерсени каалаганмын. Бекболотту кайра элдерге чыгара бербей, мына ушул окусун, жаш бала келечеги билим менен, ушул окуу менен болот деп Бекболоттун тынчын алган жокмун. Буюрса каникулда, буюрса Бишкекке барса, анда дагы бир сыйра көрсөтөбүз. Бекболотту сурап аткандардын баардыгына жооп болот. Ошо азыр этип жүрөм, анан ошо эмне дейин деп атам эле. Эми Кудай буйрса башка күн келгенде каникулда Бишкекке алып кетесизби мени анан? Ооба, бүгүн кетсең бүгүн деле алып кетмек. Атаң кое бербейт да менчи. Атам акча жибербейт да, аз деле азыр окуу. Эми бүгүн пятница, суббота, воскресенье үйдө эле болобуз, сабак барбайбыз. Анткени ал күнү окубайбыз да, 2 күн. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, Бекболот менен бул жолку чыгарылышыбыз да соңуна келип жетти. Бекболоттун өзүңүздөр көргөндөй бир топ чоңоюп, дагы да болсо жакшы окуп атыптыр азыр. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин, кийинки Бекболоттун жаңылыктарын көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Сен эмне сүйлөйсүң бир нерсе деп? Урматтуу достор, силер менен болгон мен Бекболот Турдуш жана Азырет Осмон. Мен азыркы учурда эмнеге машык атасың дегендер, мен көптөн бери бокска катышып жаткам. Азыр эми кичине бошобой, окууга дагы, бокска дагы бара албай атам, бирок окууга барып атам. Ошо силер менен мен болгон Бекболот Турдушев жана Азирет Осмонов. Давайчы. Көрүшкөнчө достор.